февраль айында ишке ашырууну максат кылып баштадык. Февраль айында бул мыйзамдын бүт бардык этаптарын, процедураларын жасап келатабыз. Азыркы учурда биз ошол Бакин шаар мэриясынын гранттык комиссиясы түшкөн долбоорлорду биз жарыя бергенбиз. Бүт бардыгы даталар менен кетип атат. Мыйзамдын талаптарына жол бере турган бардык процедураларын жасап келатабыз. Долбоор биздин ошол гранттык комиссияга долбоорлор түштү, 3 долбоор түштү. Анын ичинен гранттык комиссиянын отуруму болуп тандоо туру дагы өттү. Тандоо туру өтүп, биз бир долбоорду тандап алдык. Сиз айткандай, ошол биз эмнени күтүп атабыз? Ошол коммерциялык эмес уюмдардан идеяларды күтүп атабыз. Биздин колубуз жетпеген, күчүбүз жетпеген жаңылыктарды күтүп атабыз. Ошол идеяларды берсе, Бакин шаарынын калкынын тазалыкка болгон мамилесин кандай жолдор менен өзгөртсө болот деген идеяны таштаганбыз конкурс менен. Алар идеяларын беришти бизге. Гранттык комиссия бүт бардыгын карап чыгып, тандап алдык. Эми буюрса ошол 2 июль болуп калат экен. 2 июльдан биз ошол коммерциялык эмес уюм менен келишим түзүп, долбоорду ишке беребиз. Ошол долбоордун жүрүшүндө мониторингдер жасалат, акырында натыйжасы кандай болду, анализ жасалат. Бул жергиликтүү бийликтен, жергиликтүү бюджеттен акча каражаты бөлүнгөндүктөн бул бүт депутаттар колдоп бизге акчасын, программаны беришкендиктен бунун обязательно жообу болот. Ошондуктан ошол мөөнөт өтүп, долбоор ишке ашып бүткөндөн кийин жыйынтыгын анализдейбиз. Жыйынтыгы кандай боло турган болсо, эгерде натыйжалуу, үмүт кылып турабыз, натыйжалуу болот деп, жакшы натыйжа бере турган болсо, эмки жылы ошо дагы мындан да көбүрөөк сумманы бөлгөнгө жакшы өбөлгө болот эле да. Ошол азыркы эмебиз долбоор ишке ашып, натыйжалыгын күтүп турабыз. Азыр